Орусиядагы кыргызстандык мекендештерибиз жөнүндө сүйлөшкөнү кирдим. Бизде Гавайиде түн, бирок ага карабастан жаңылыктарды угуп, силер менен маалыматтарды бөлүшкөнү кирдим. Мына эң жакшы суроо деп суроону эсептейм. Мен ошол темада сүйлөшкөнү киргем. Салам. Биз үй бүлөбүз менен Москвада мигрантпыз дейт. Нам подождать или лучше уйти поскорее дейт. Москвадагы мекендештер срочно башка жака чыгып кеткенге аракет кылыңыздар. Жаңы эле Айдана дагы, мен дагы атайын ссылкаларды бөлүштүк. Өзү ошол Россиялык чоң Америкадагы чоң адамдар, чоң компаниялар менен иштеген, өздөрүнүн жарандарына срочно чыгып кеткиле деп ошол веб-сайтты түзүшүп, ошол жакта баары жардам беришип атат. Мобильно иштешип атат. Мындан дагы катуу чоң кырсыктар болуп кетип, кетпесин деп ошол алдын алып азыр чыгып кеткиле, өзүңөрдүн жашооңарды, жаныңарды сактап калгыла деп жардам берип атат достор. Ошол себептен мен силерге бөлүшкөн ссылка азыр стористе турат. Ошол жакта бардык маалыматтар бар экен. Азыр Россияда бардык аэропорттор ачык эмес экен. Ошого кайсы аэропорттон учса болот. Анан Россиянын гражданствосы бар адамдар кайсы мамлекеттерге без виза кирсе болот. Ошолорду жазган экен. Арасында Катар, Грузия деген мамлекеттер бар. Мен силерге азыр айтып берем. Мүмкүн болсо ошол жактарга срочно чыгып, ошол жактарда тынч дагы жаңы ушундай мигрант жашоону баштасаңар болот. Өнүккөн өлкөлөрдө жакшыраак болот шарттары. Анан эч такыр болбосо лучше Кыргызстанга барып, туугандардын, ата-эненин жанында тынч отурган жакшы. Азыр ар кандай экинчиден үмүт кылып аткандар биз кетпей турсакпы, оңолобу деп. Зарплата алыш кыйын. Азыр бүт Россиянын мамлекеттик деңгээлдеги банктарын тоңдуруп салды. Ал жакта пенсия, зарплата, пособие күткөндөргө жакын арада акча тийбейт. Экинчиден Россиянын экономикасы кайра мурдагыдай калыбына келиш үчүн жакын арада болчу нерсе эмес ал. Негизинен Россияда экономикасы жакшы кезинде дагы мигранттарга жакшы мамиле кылган эмес. Азыр мындай учурда тем более кылбайт. Ошол үчүн жакын арада Россиядан бир нерсени үмүттөнүп, жакшы иш болуп калса иштейм деп күткөндөн көрө, мен айткан мамлекеттерге, ошолор кабыл алып аткан мамлекеттерге чыгып кеткиле, же Кыргызстанга келип, IT окуп, жаңы жашоону баштап аракет кылгыла деп кеңеш бермекмин. Себеби бул аябай ушундай кыйын учурда турабыз. Дүйнө жүзүнүн баары азыр ошол Россиянын кылганын туура эмес деп баары каршылык көрсөтүп турган учур. Ошол үчүн ал жакта калуу азыр аябай кооптуу. Орус паспорту менен достор, ушундай ситуацияларда эң башкы нерсе бүт маалыматка көңүл буруп, карап окуп чыгыш керек достор. Мен силерге азыр айткан маалымат аябай узун. Ал жерде гид, полный от и до жазылган гид. Башка орустарга дагы ошентип чыгып кеткиле деп жөнөтүлүп аткан гид. Ал жерде кайсы Россиянын кайсы аэропортторунан учуп кетсе болот, Россиянын паспорту менен кайсыл мамлекеттер кабыл алат, арасында бай өлкөлөр бар экен, Катар сыяктуу, мен силерге окуп берем азыр. Ошолордун баарын детально жазып койгон. Ошол документти окугула. Айдананын инстаграмынан да чыгардык. Шилтемесин ошол сториске коюп койдук, бассаңар бардыгы жазылган. Ошол үчүн бул жерден мен мастер эмесмин. Азыр ситуация жөнүндө деле детально билбейм, бирок ал жөнүндө биздин блогерлер чыгарышып атат. Ыдырыс, Али Токтаконов, Ыдырыс Исаков. Ошолорду көрсөңөр дагы түшүнүктүү болот. Бирок мен ушул ситуациядан кыргызстандыктар мындай чоң кырсыктарга кабылбасын деген ойдо айтып атабыз. Согушка чакырып атыптыр, кыргызстандык же мигранттарды ошол жака түшүнүп-түшүнбөй кетип калгандар болуп атыптыр дегендерди уккан үчүн силерге өзүмдүн бул жактагы тааныштарымы айтып коеюн деп бул жака кирдик кечинде. Ошол үчүн алданбагыла, ал жактарда согуш, андай нерселерде эч жокта жакшы жыйынтык болбойт.
колдон келсе ошол чет өлкөлөргө жашайбыз десеңер чыгып кеткиле. Болбосо Кыргызстанга барып жакындардын жанында IT окуп, жаңы башка мүмкүнчүлүктөрдү издегиле деп айтмакмын. Адамдарда мүмкүнчүлүктөр ар дайым болот. Эч убакта безвыходный положение болбойт. Россия болбосо башка мамлекет чыгат, Турция болот. Балким англис тил үйрөнүп, ушундай эле жумуштарды башка мамлекеттерден иштеп кетип калсаңар болот. Ошого азыр мен силерге аттарын бир сыйра окуп берем мамлекеттердин. Сториске киргизген документте ошол бардык нерсе бар. Бул жерде айтып атат. Аэропорттор Краснодарда, Анапада, Геленджикте, Элиста, Липецк, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. Ушул жерлерде аэропорттор иштеп атат экен азыр 8 мартка чейин дейт. Башка өлкөлөр Россиянын жарандары барларды айтып атам. Кыргызстандын визасы жок принимать эткен өлкөлөр кайсылар? Грузия 360 күнгө биз виза кирсе болот экен. Турция 60 күн биз виза. Россиянын гражданствосу бар кыргызстандыктар үчүн. Египет 90 күн без виза. Бизде жакшы эле, биз мурдагыдай эле иштеп атабыз деп да жазгандар болду, биз пост чыгаргандан кийин эле. Бирок азырынча ошондой. Эртең бардык зарплата берилбеши мүмкүн. Бардыгын солдаттар королуп алып, ушундай согушка барасыңар же мындай деген нерселер болуп, силердин оюңарды эч ким укпай мажбурланып калбашы үчүн менин оюмча тынчыраак жерлерге барыш керек. Ошол үчүн биз силерге окуп берип аткан документ бул орус жарандарына кайрылгандар, ошол Америкада жашаган, чет өлкөдө жашагандар атайын ушундай портал түзүп коюптур. Ошол жерден окуп берип атам силерге. Грузия, Турция, Египет, Армения, Араб Эмираттары дейт 90 күн биз виза. Катар 30 күн биз виза. Азербайжан 90 күн. Сербия 30 күн биз виза. Шри-Ланка дейт 30 күн экен алдагы. Индияга 30 күн. Бангладешке 30 күн. Индонезияга 60 күн. Кабо Верде 60 күн. Малайзияга 30 күнгө барса болот экен. Перу 90 күн. Коста-Рика 90 күн. Маврики 60 күн. Непал 15, 30, 90 күн. Анан калганы Казакстан, Өзбекстандар экен. Эң башкысы бул жакта өнүккөн өлкөлөр бар экен. Бириккен Араб Эмираттары, Турция, Египет, Грузия, Катар, ошол жактарга тапшырып, Шри-Ланка, Индия, Бангладеш, Индонезия дейт. Малайзияга ошол российский паспорт менен ошол жактарга азыр срочно чыгып кетсе болот экен. Ал жакка эч кандай визанын кереги жок экен. Самолеттон билет алып туруп эле ошол жакка кетип калсаңар болот экен. Кыргызстан ар дайым Кыргызстанга болгону бир убакта ошондой мүмкүнчүлүк болбой калбасын деп биз силерге срочно айтып атабыз бул маалыматты. Азыр эмне болуп кетишин билбейбиз. Бүт дүйнө азыр ошол каршылыгын көрсөтүп, бардык жагынан кысымга алып турган кез. Бир аз күтүп турайын оңолобу дегенде жакынкы 1-2 жылда оңолчу нерсе эмес. Ошол үчүн Кыргызстанга эртелүү кечпи кетиш керек болот. Укпай калгандарга бөлүшкүлө, бул жерден киришсин, угушсун. Маалыматты сториске коюп койдук. Бул аябай кандай десем, детально жазылган гид экен. Ошонун баарын карап, түшүнүп, окуп, ар бир адам өзү мындай чечим чыгарса болот. Бирок Россияда калуу бул азыр жакшы вариант эмес, достор. Ал жакта калгандар айтып аткандар болуп атат, бизге жумушубузга эч кандай таасир тийген жок. Business as usual дейт, кадимкидей эле иштеп атабыз дейт. Бирок азыр тийбесе, 1 сааттан кийин, 1 күндөн кийин, 2 күндөн кийин таасири тиет сөзсүз. Ассаламу алейкум, балдарыбыз мектепте окушат да кантип кетебиз дейт. Жөнөкөй ситуацияда ушинтип ойлосоңуз болот, бирок мындай кырдаалда достор антип мектепти ойлогон, башка нерсени ойлогон туура эмес деп ойлойм. Өзүңөрдүн, балдардын ошол ден соолугун эмесин ойлоп, жашоосун ойлоп кетиш керек болот. Мүмкүнчүлүк
болгондор ошол чет мамлекеттерге мен силерге списокты бөлүштүм. Ошол жака аракет кылып, визасы жок эле киргизет экен. 8 мартка чейин кээ бирки Россиянын аэропорттору иштейт экен. Аларды дагы ошол гидтен табасыңар. Андан кийин баары жабылып калышы мүмкүн, эч ким эч жака чыга албайт. Ошондой ситуация башталышы мүмкүн. Ассаламу алейкум Бакыт Айдана дейт. Кандайсыңар? Мен бул Турцияда жашаган мигрант катары бир оюмду жана маалымат бөлүшөйүн дедим эле. Эгер гражданствосу жок болсо деле Турцияга без визы 90 күн жүргөнгө болот дейт. Достор, Кыргызстандын гражданствосу болобу же Орусиянын гражданствосу болобу Турцияга 90 күнгө учса болот экен. Билетти алып эле Турцияга бара берсе болот экен. Эмнеге чыгып кетиш керек, согуш болот дейсизби дейт. Мен эксперт эмесмин, аны билбейм. Ар бир адам өзү чечет. Мен силерге маалымат бергени кирдим. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар экен. Азыр Россиянын жарандары, Россиянын паспорту бар адам бир катар Катар, Малайзия сыяктуу бир катар өлкөлөргө без виза кирсе болот экен. Ошол нерсени айтайын дедим. Анан самолеттор дагы 8 мартка чейин гана уруксат берилиптир. Андан кийин самолеттор учпайт экен Россиядан. Ошолордун баарын сториске кирсеңер, менин жана Айдананын инстаграмына сторис киргизип, ошол жерге шилтемени тиркеп койдук. Ошол жерде бүт гид бар. 0дон баштап эмне кылыш керек, ошо отидо кайсы аэропорттор иштейт, кайсыл мамлекеттерге канча күнгө без виза кирип кетсе болот деген маалыматтарды ошол жактан табасыңар. Туура айтасыз, азыр бардык жерде сокращение болуп жатат дейт. Достор, сокращение жумушта ойлоп аткандар, азыр бул жерде согуш болуп атат. Согушта согуш болуп, дүйнө жүзүнүн баары ошол Россиянын согуш ачканына, бирөөнүн жерине кирип барганына каршылыгын көрсөтүп, санкция башталды. Санкция деген Россиянын болгон резервный банктары, чогултулган акчасы, айлыктар, пенсиялар, пособиялар, негизинен бардык элдердин инвестициялары сакталган банктарды Европа тоңдуруп 0 кылып койду. Ал жерде 0. Биздин национальный банктын счету 0 болуп калганга барабар. Бардык пенсия, ошол кийин караганда беребиз деп алып аткан мамлекет алып аткан акчанын баары 0 азыр. Ошол үчүн ситуация ушундай. Иштеп аткандар айлыкты албай каласыңар. Аны азыр айтайын, кийин бекер иштептим деп жүрбөгүлө. 0 акча жок мамлекетте. Орусия мамлекетинде акча жок. Ошону кайра силерге айлык кылып, пенсия кылып бере турган акча жок азыр. Себеби анын баарын 0 кылып койду Европа санкциялары. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Башка дагы вариант сөзсүз табылат, достор. Кыргызстанга келип, IT багыттарын окугула Кыргызстанга келип, дагы жаңы жашоону же жаңы мамлекеттерге миграцияга чыкканга ойлонсоңор болот. Ошол үчүн шашылыш түрдө чечим кабыл алышыңар керек болот. Шашылгыла, достор. Кыргызстандын ар бир инсаны силердей патриот болгондо биз күчтүү, өнүккөн мамлекет болот элек. Рахмат, жарандардын коопсуздугун ойлоп кам көргөнүңүздөргө дейт. Аллах ыраазы болсун дейт. Мен дагы ошондой каалайт элем, достор. Ошол үчүн бардык Кыргызстандагы жаштарга айтып атабыз. IT окугула, английский окугула, ал дүйнөгө эшик ачат деп. Россиянын көзү менен дүйнөнү көрбөгүлө деп айтып атабыз. Россияга миграцияга агылып барбагыла. Бир аз эле английский үйрөнсөңөр, ошол кара жумуш менен Канадага, Австралияга, Новая Зеландияга кетсеңер дагы жакшы акча табасыңар. Укугуңарды эч ким тепселебейт. Адам катары жүрүп, адам катары жашайсыңар деп биз ар бир блогубузда айтып келип атабыз, достор. Мен Россияда өзүм дагы иштегем, Москвада жашап, иштеп көргөм. Кандай мамиле болот мигранттарга билем. Америкага келгенде мен салыштырып, ошону Москвада, Россияда аябай эле жаман мамиле кылганын билем. Ошол себептен азыр эми экономика түшкөндө мурдагыдан да катаал болот, мурдагыдан да кыйын болот. Бир нерсе болсо, мигранттар күнөөлүү боло берет, алардын жашоо шарты кыйындай берет. Ошол себептен азыр жакын арада экономика көтөрүлмөйүнчө эч кандай Москвадан, Россиядан үмүт кылбаш керек, достор. Акырын Кыргызстанга кетип, башка жаңы варианттарды карап, жаңы кесиптерди аркалаганга аракет кылыш керек. Санкция Кыргызстанга да кириши мүмкүнбү дейт. Ал жөнүндө билбейм, достор. Бирок Россияга кирген санкция деле Кыргызстанга
жалакасын тийгизип атат, жетиштүү. Азыр бардык нерсе кымбаттап, доллар кымбаттап атат. Ошол мындай кесепети тийип атат деп ойлойм. Россиядан кетсек болобу дейт. Ооба. Буга чейинки мен киргизген стористи карап, ошол шилтемеге кирсеңиз, Россиядан азыркы кырдаалда кайсыл аэропорттордон учса болот жана кайсыл мамлекеттерге визасы жок кирсе болот деген маалыматтарды бөлүштүк. Ошолорду карап туруп, детально окуп чыккыла. Ал жерден башын окуп алып эле түшүнбөй, мындай жаңылып калбаш үчүн детально окуп чыккыла. Ошол жактарда адвокаттар жазышты, ошентип чыгып кеткендер жазышты. Ошонун баарын окуп чыксаңар, түшүнүктүү болот. Азыр айткан маалыматтардын баарын Инстаграмдан бөлүштүк. Сториске кирсеңер, Айдананын же менин ушул профилимде стористе турат шилтемеси. Ошол шилтемеде Отидо детальный гид бар. Кантип Россиядан 8 мартка чейин чыгып кетсе болот, кайсыл аэропорттор иштейт, кайсыл өлкөлөр визасы жок, кайсыл өнүккөн өлкөлөр визасы жок, ошол Россиянын гражданиндерин киргизет деген детальный гид бар. Ошону окуп чыгып, ошол жактарга аракет кылсаңар болот. Эгерде гражданствосы жок, Кыргызстандын жарандары болсо, анда Кыргызстанга батыраак чыгып кетиш керек болот, достор. Жакындардын алдында тынч Кыргызстанда отуруп, кырдаал токтогондо анан кийин дагы аракет кылсаңар болот. Бирок азыркы мындай кырдаал жакын ортодо токтобойт, достор. Көп жылдарга уланышы мүмкүн, андан дагы жаман кырсыктар болуп кетиши мүмкүн. Ошол үчүн азыр акчаны ойлоп, зарплатамды эмне кылам, балдарды окуудан окуйт, эмне кылам деп ойлобогула. Эң жакшы жолу бул акырын азыр чыгып кетүү. Эмнеге 8 мартка чейин 10 айлык алып кетсек болобу дейт. Биринчиден ар бир адам өзү чечет. Кааласаңар калып калсаңар болот, кааласаңар кетсеңер болот. Эмнеге 8 мартка чейин деген суроого ошол мен жөнөткөн документте айтып атат. Аэропорттор 8 мартка чейин иштегенге узартыптыр, ошол сразу жабылбаптыр. Ошого чейин мүмкүнчүлүк берет экен чыгып кеткендерге. Андан кийин 8 марттан кийин ошол аэропорттордун баары жабылат экен Россия боюнча. Андан самолеттор болбой калат. Себеби самолетторду ошол башка мамлекеттер киргизбей калды. Башка мамлекеттер ал жака дагы учурбай калды. Санкция ошондой бардык мамлекеттер каршылыгын көрсөтүп санкция жарыялады. Ошого 8 мартка чейин чыгып кетчүлөргө иштеп турат деп ошондой жылдырыптыр срогун. 8 марттан кийин кетүүнү каалагандарга дагы мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн. Ошол себептен 8 мартка чейин. Досторуңарды шаштыргыла, мен жөнөткөн ссылканы жөнөтүп, ошол гид менен мамлекеттерди карасаңар болот. Катар, Бириккен Араб Эмираттары сыяктуу өлкөлөр бар экен арасында, бай өлкөлөр. Ошолорго визасы жок Россиянын жарандары кирсе болот экен. Ал эми жарандыгы жоктор Кыргызстанга барса болот. Турцияга барса болот экен, бир мекендешибиз бөлүштү. Кыргызстандын жарандыгы менен Турцияга 90 күнгө визасы жок кирсе болот экен. Азыр кырдаал ушундай болуп аткан үчүн Россиядан бараткандарга ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат экен. Эфирди сактаганга аракет кылам. Суроолордун баарына эле жооп бердим окшойт. Негизинен мен бул темада эксперт эмесмин, достор. Мен жөн гана силер катары эле жаңылыктарды окуп атам. Ошол Айдан экөөбүз сүйлөшүп отуруп, азыр жаңылыктарды көрүп калып, срочно силерге айтып коелу, ушул маалымат менен бөлүшүп коелу деп кирдик. Маалыматтын баары ал жакта эксперттер, адвокаттар жазган маалымат экен. Ошол мен бөлүшкөн шилтемеде ошону окуп, өзүңөр жыйынтык чыгарасыңар деп ишенем. Эң башкысы согушка баргыла деген лозунгдарга алданбай, гражданство берет экен, акча берет экен деген сөздөргө алданбай, достор, тынч аман үй мекенге Кыргызстанга жеткиле деп айтмакмын. Себеби азыр акча дагы кереги жок, гражданствосунда кереги жок, тынчтык керек бардык элге, Кыргызстанга дагы. Ошол үчүн туура чечим чыгаргыла деп айтмакмын. Азыр мурдагыдай жөнөкөй кырдаал эмес. Азыр кырдаал курч, ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн. Украинадагы атомный бомбага дагы өрт чыкты, атомный эме чыгарган станциясына өрт чыкты деп новости чыгып атат.
ал жакта чыкса андай кайсыл жака чейин жайылып кетиши мүмкүн, ал Кудай билет. Кыргызстандын жарандарына Кыргызстанга кеткенге болот болуш керек. 8-ден кийин деле. Себеби алар башка өлкөнүн жараны. Ал эми кыргызстандык Орусиянын жаранын алгандарга чыгыш кыйын болуп калышы мүмкүн 8-марттан кийин. Сен чыкпайсың, сен согушка барасың, сен армияга барасың деп солдаттар курчап алып дагы мажбурлап ошондой иштерди кылышы мүмкүн. Ал аны дагы мен эч нерсе айта албайм. Бирок 8-мартка чейин ошол чоң бизнесмендер өзүнүн туугандарына, өзүнүн мекендештерине, орусиялыктарга айтып атат. Ушул вебсайтты колдонуп, ушул гид менен бул өлкөлөргө визасы жок, срочно чыгып кетсеңер болот экен. 8-мартка чейин калбай чыгып кеткенге аракет кылууга дешип айтышып атат. Ошону силерге биз бөлүштүк. Ссылканы бул жака жөнөткөн жокмун достор. Ссылканы Инстаграмдагы, ушул мен сүйлөп аткан Инстаграмдагы акыркы сториске бөлүштүм. Сторис 24 сааттайын өчөт, ошол жерге бөлүшүп койдум. Мен өзүм Россияда иштегем, ошол үчүн түшүнөм ал жактагы жашоону. Азыр кырдаал курч жоп турганда орустун пропагандасы ар кандай жаңылыктарды беришип атат, аларды угуп ишенгендер дагы көп экен. Аларга ишенбегиле деп айтмакмын. Ошол биздин өзүбүздүн эле блогерлерди, Алини, Ыдырыстын азыр ушул жөнүндө чыгаргандары Америкада чыгып аткан, башка жакта чыгып аткан жаңылыктар менен дагы төп келет, туура. Ошол үчүн орустун пропагандисттерине ишенбегиле достор. Өзүңөрдү мындай үмүттөнбөй, Россияда жакшы болуп кетет деп үмүттөнбөй, азыр Кыргызстанга кеткениңер жакшы. Мындай экономика мурда мынчалык түшкөн эмес. Азыр мындай темп менен, мындай кандай десем, бүт дүйнөнүн каршылыгы менен Россиянын экономикасы жакын ортодо көтөрүлбөйт. Бул ошол Гитлердин убагында дагы мынча мамлекет каршы болгон эмес экен, мындай санкциялар болгон эмес экен. Ошол үчүн жанагы айтып өттүм, силердин иштеп аткан айлыгыңар, пенсияга берип аткан акчалар, бүт пенсионерлердин акчасы, ошол бардык инвестициялар, налогдор ошол бир жерде турган биздин национальный банктарынын баары нөлгө түшүп калды. Ал деген силер пенсия, пособие, айлык албайсыңар деген сөз. Бүт Россиянын гражданиндери ошол иштеген айлыктарын албайт деген сөз достор. Россиядагы жарандыгы бар балдарга призыв келе баштаптыр дейт. Ошол себептен биз срочно чыктык. Бизде азыр түн болуп калды Гавайиде. Ошол согушка чакырып атыптыр дегенди угуп, согушка барбагыла, Кыргызстанга кетип калгыла, каршылыгыңарды көрсөтүп, Кыргызстанга кетип калгыла деп чалдык достор. Ошого согушка барбагыла, ал жака жөн эле мигранттарды алдап, ар кандай жол менен дагы жөнөткөнгө аракет кылышып атат экен. Гражданствосы жокторго гражданство беребиз деп айтышып атат экен. Ал жака барып, ок жегенден кийин гражданствосын дагы, акчасын да кереги жок болот. Мекендешибиз жазыптыр. Мен ушул кыргыздарды Путинди колдобогула деп ишендире албай койдум. Орустардын пропагандасы катуу иштейт негизи дейт. Кошулам. Реалдуу болуш керек достор, мен ар дайым айтып келем. Кыргызстандын келечегин Россия менен дагы, Европа менен дагы, Америка менен дагы көрбөш керек. Кыргызстан өзүнчө эгемендүү мамлекет. Ал эгемендүүлүгүбүздү эч ким алып кое албайт. Эгерде элдерибиз күчтүү болсо, билимдүү болсо, экономикабыз дагы күчтүү болсо. Ал үчүн бардыгыбыз мекен үчүн биринчи өзүбүздү өнүктүрүш керек, билим алыш керек, талыкпай иштеш керек. Анан кийин мекенибизди өнүктүрөбүз, экономиканы өнүктүрөбүз. Ошондо бизге эч ким тийише албайт. Анан ар кимге кошулабыз деп, Россия менен болобуз дей бергендер, алар сабатсыздар деп ойлойм. Азыр ушундай кырдаалда дагы Россияны колдойбуз дегенде биздин колдообуздан кереги жок Путинге. Ал биздин колдообуздан бир нерсе болуп кетпейт. Ошол үчүн биз жөн эле убактыбызды, энергиябызды башка нерселерге кетирип атабыз. Андан көрө достор, ар бирибиз окуп, билим алып, иштеп, өзүбүздү өнүктүрүп, ошол политиканы сүйлөшүп,
Путинди колдойм, Россияны колдойм деп аткандар мекенди колдоп, мусорду ыргытпай, мындай бир пайдалуу иштерди кылсаңар жакшы болот достор. Азыр срочно чыгып кетем десеңиз, визасы жок, принимать эткен өнүккөн өлкөлөр, свободный өлкөлөр дүн списоктары бар. Ошолорго эле билетти аласыз, учуп кете берсеңиз болот. 8 мартка чейин азыр айтып атат. 8 мартка чейин аэропорттордун ишин улантыптыр. 8 мартка чейин ошол саналуу аэропорттор иштейт экен. Ошолордон учуп чыгып кетсеңер болот. Кантип, кайсыл аэропорттор экенин, кайсы өлкөлөр экенин мен ссылка менен бөлүштүм достор. Ошол ссылканы карап, ошол жактан досторуңарга бөлүшкүлө, ошол Россиядагы мекендештерге жеткизгиле. Пропагандисттерге ишенип, өзүңөрдү алдап отура турган учур эмес, досторго, туугандарга чалып, ошолорду чакыргыла. Азыр кээ биркилер иштеп атам, меники жакшы эле деп отургандарга айткыла. Андай эмес, биякта коробканын сыртындагы айланып карагыла. Дүйнө жүзү баары Россияны карап отурушат, баары каршы болуп отурушат. Анан силер жумушуңар бар деп отурсаңар, силер акысыз иштеп аткан болосуңар. Азыр Россиянын акчасы, резервный акчасы калган жок. Анын баары Европада 0 болуп калды. Аны бербей койду Россияга. Ошол үчүн азыр иштеп аткандар ишиңерди таштап эле Кыргызстанга кетип калсаңар болот. Ссылка кайсыл жакта дейт? Ссылка менин сторисимде, достор. Сторис 24 сааттын ичинде өчүп калат. Ошол акыркы стористе постко ссылка кое албайбыз, ошол үчүн сториске коюлат экен. Ошол сториске коюп койдук. Мекендешибиз жазып атат. Чоң рахмат, мен Москвада 3 балам менен аябай коркуп жатам дейт. 8 мартка чейин чыгып кеткенге аракет кылыңыз. Самолеттор ошол иштейт экен. 8 марттан кийин машиналар менен болсо дагы чыгып кеткенге аракет кылыңыз. Үмүттөнбөгүлө достор, жакын ортодо Россиянын экономикасы өнүкпөйт. Силер күткөндөй айлык болбойт, силер күткөндөй жашоо болбойт. Ошол үчүн тез аранын ичинде чыгып, башка өзүңөрдүн аракетиңерди көрө бергиле. Неге Россиядан кетип калыш керек дейт? Биринчи, өзүңөр дагы изилдөө жасап көргүлө. Мен ар дайым айтам, бирөөнүн айтканына ишенбегиле деп. Бирок мен ошол Орусиянын лидерлери, башка жакта жүргөн чоң бизнесмендери өзүнүн туугандарына, өзүнүн айылдаштарына ошол атайын гидти жөнөтүп атат. Срочно чыгып кеткиле, кырдаал өтө курчуп кетиши мүмкүн деп. Анан пропагандаларды көрүп аткандар балким ишенбестир. Ал дагы силердин өзүңөрдүн чечимиңер, бирок биз мекендешиңер катары ошол ситуация курчуп кетиши мүмкүн деп, ошол учурда силер ал жакта болуп калбагыла, аэропорттордо уча албай калып калбагыла деп азыр айтып атабыз достор. Ал силердин чечимиңер, кааласаңар чыгып кетсеңер болот, кааласаңар калып калсаңар болот. Бирок биз айтып аткан нерсе бул чындык, согуш болуп атканы чындык достор. Эгерде пропагандада согуш жок деп же ал жөн эле нерсе деп атса, жаңылышасыңар. Согуш чынында болуп атат. Кыргызстанга окшогон эле эгемендүү өлкөгө кирип барып согуш болуп атат. Анын баары чындык. Ошого кырдаал кандай болуп кетет экенин билбейбиз, алдын ала эч ким айта албайт. Ага даяр болуш үчүн ошол мамлекетте болбой койгонуңар өзүңөрдүн өлкөңөрдө же башка чет өлкөгө чыгып кеткениңер жакшы деп силерге айтып атабыз. Ошондой достор, эфирди сактаганга аракет кылам азыр. Сак болгула, өзүңөрдү карагыла, алданбагыла достор. Гражданство берем десе согушка аттанбагыла. Кыргызстанга барып, өз мекениңерде туугандардын алдында отурганга аракет кылгыла. Согуш болуп аткан жерде азыр кыргызстандык мекендештерибиз болбогонун каалайм. Ошол үчүн чыгып кетсеңер жакшы. Ал эми согуш болуу жакында бүтөбү, аны мен билбейм, мен эксперт эмесмин. Ошол үчүн согуш бүткөндөн кийин дагы анын экономика оңолгонго чейин көп жылдар өтөт. Ошого ал жакта күтүп, үмүттөнүп жүрө берген туура эмес деп ойлойм. Ошол достор, баарыңарга ийгилик, тынч болгула, сак болгула, дагы сүйлөшөбүз.